Саламатсыңарбы? Мен көп сурашат, кантип майгыруудан пароль өзгөртсөм болот, же болбосо парольмду унутуп калдым, кантип восстановить этсем болот, же башкалар айтат, агентте өчүрүп чыксам деле онлайн боюнча калып кетип атат. Ошол суроолорго жооп жазайын деген. Мисалы, майгырууга кирип, майгыруудан почтага кирип, и почтадан еще настройкага кирип, настройкадан пароль и безопасность. Изменить пароль. Парольду өзгөртөбүз. Эски пароль жазуу керек. Ошондой эле жаңы парольду 2 ирет жазып, и ушул жерде турган кодду жазып өзгөртсө болот. И ошондой эле көп айткан суроолор боюнча, мисалы, паролюмду унутуп калдым, кантип восстановить этсем болот. Восстановить этүү үчүн для восстановления пароля вы можете использовать телефон, же кошумча email, же болбосо сыр сөз. Ушул үчүн бирөөнү жазуу керек, же болбосо телефон номер калтыруу керек, же болбосо кошумча email же сыр сөз. Аларсыз восстановить эткенге болбойт. Настройка безопасности, мисалы, онлайн болуп калуу үчүн, мисалы, же сенин почтаң аркылуу, же агентиң аркылуу башка адамдар кирбөө үчүн, мисалы, запретить параллельную сессию, же болбосо сессия только с одной IP-адрес. Ошого галочка коюп сохранить этип койсо, башкалар кире алышпайт, же болбосо кирген болсо деле, мисалы, сен киргенде алар чыгып кетет. Мисалы, компьютер менен кирген болсоң, эгер срочно телефон менен кирүү керек болсо, телефон менен киргенде компьютердагы агент офлайн болуп калат. И ошондой эле сохранять и отображать последние действия в ящике. Мисалы, бүгүн канча ирет мен киргеним, ошондой эле кайсыл убакта и кайсыл браузер менен киргеним. Браузер Chrome, Windows 7 компьютер менен киргеним. И ошондой эле дагы бир жакшы нерселерден бирөө. Азыркы убакта бул жерден история общения был агент. Историяны көргөнгө болот, мисалы, акыркы кимдер менен сүйлөшкөн. И ошолорду удалить эткенге болот. Көрүп удалить этсе болот. Дагы бир жакшы нерсеси облакомайгыроо. Азыркы убакта бул Google'га, Яндекске же Microsoft'ка караганда көп память берет, 100 гигабайт. 100 гигабайттан размер облака. Менде болгон 2 гигабайт или 5 мегабайт бар экен. Дагы 100гө жетүү үчүн көп. Буга мисалы программаларды, же болбосо сүрөт, же видео, же көптөгөн нерселерди, китептерди сохранить этип койсо болот. Мисалы, планшетте, же болбосо телефондо, памятти тазалаганга жакшы. Келечекте кереги тиет. Эгер дагы суроолор болуп аткан болсо, бул жерге кирип, студия сонунга кирип, ушул жерге кечки чатка жазып калтырсаңар болот.